Şunu alsam ben bunu nege alıp koyduğum bu cümek falan yok. Ben algandan boyda gördüm de. Sülendüler. Çap. Aytkan yoktu. Aytkan yoktu bas taşlar. Cap dedi lan. Görelim. Cap dedi. Ha. Stop. Qara desem qara. Savat tutqurgan kadar şaşadı ekansiz. Hadi жол бассак болот. Давай, жол. Кайсыр Видео жеңибизге подкаблучниксизби? Ооба. Каблуктун асты кызыл болот билесиңер. Мындай көрүнөбү размери? Кыпкызыл болот. Канчанчы размер? 38. 38. Жакшы. Заты ачыгын ачтыңыз. Чындыкты. Жашырганда эмне? Мен подкаблучник эмесмин деген эркектер накта подкаблучник болот да. Баарына мындай акылы жете берген айымдардычы блондинка деп коет го. Эркектерди эмне деп коет ошондой эркектерди? Аны айтсам болбойт да азыр. Айтарыңыз. Мисалы, казан кайгышкан учурлар болот. Ошондой учурларда ким биринчи кечирим сурайт? Мен. Кантип кечирим сурайсыз? Пожалуйста. Кечирип койчу мени. Кечирип койчу деп айтам да. Албетте бул айтып жүрбөйбү биздин улуу инсандар дагы бизге чейинки чоң кишилер дагы айтып жүрөт. Адамда биринчи кечирим сураган бул өтө чоң бир даражага жеткизе турган бир сыпаттардын бири. Ошондуктан ар дайым ким биринчи кечирим сураса ошол киши мындай эмеси жогору болот деп айтканда, ошондуктан биз дагы албетте мен ар дайым ушундай жөнөкөйлүк, кичпейилдик болуп, кечирим сурап турганга ар дайым аракет кылам, умтулам. Бул ал нерсени аткарыштагы кыйын болуш керек. Ал нерседен тура, анча мынча адам деле кечирим сурай албаса керек. Ошондуктан Берилет. Ча. Туган күнүң менен. Туган күнүң менен. Туган күнүң менен. Туган күнүң менен жаным. Туган күнүң менен. Ча. Ча. Бактым сенсиз. Бактым сенсиз кайталанбас. Талайымсың тапалгыс. Түбөлүккө жанып турган махаббатым сенсиң жалгыз. Сен баш. Апа? Кандайсың? Жакшы. Ne oldu? Мен сизди жакшы көрөм. Dağım ne oldu? Эч нерсе болбоду, мен сизге өзүмдүн жакшы көргөнүмдү айтайын деп чалдым. Oy, men de seni yaxshi ko'raman. Ya. Alo, Sakul ne oldu? Sakuşa. Ananay mısın? Dağım ne oldu? Yaxşılar mısın? Normal mı? Ой, iyi ola. Uyanıp Ашу апа. Ananay endisi. Все нормально. Birinci olduk şeyden ama. Жок, эч нерсе болбоду. Yaxşılar mı? Дагы эң негизгиси бул жерде мен энеме кол көтүрүп пистолет менен карындашыма апама угрожать этишип атат да. Бул ишке деген толук басым жасаш керек болчу. Бул кылмышкерди кой берип салышкан деген окуялар көп болгон ушул күндө деген. Бул ишти деген мен унчукпай коюп деле
Кудайга шүгүр жумушум бар, Кудайга шүгүр ырчылыгым бар, кесибим бар. Жашына кырда бир када үйгө болушубуз керек. Бул ошол кылмышкерлер кармалып өз жазасын албаса, булар бул ишти деген кайталай. Бүгүнкү күндө менин энем жалгыз көчөдө баспай калды. Чочуркулап калды. Эшикке машинага барса дагы мени узатып койгула дейт. Үйдөн отуруп бир кичеке бала кыйкырып жүрсө, мен чочуй калат, кыйкыра калат. Ушул күнгө чейин жарым жыл өттү, дагы деле ошонусу басып элек. Бул ишке да жооп бериш керек да. Ушундай бүгүн милиция кызматкерлеринин арасынан халатность болуп жаткандан кийин, профессионалдык көрсөтпөй жаткандыгынын натыйжасында ушундай кылмышкерлер деген кармалып дагы ушинтип баягы акча береби, мен аны билбеймин, бирок Москвага келип, ушундай кыргыздардын авторитетин көтөрүп, премия коюп кетсин. Аныңа молодец кыттайм. Бүгүн дагы Госдумадан сыйлык алдым, ага дагы кыттаймын. Ушундай эле биздин темир тулпар белек кылабыз деп өзүбүзчө эмне кылдык элек. Ошон үчүн ушул кабыл алып койсо. Дубайга барайлы, Америкага барайлы, Самара кыз, биздин кыргыз кыз ушинтип концерт куруп атат деп, ошого биз сыймыктан алып, биздин кыргыздын кызы авторитетин көтөрүп турат. Отуп турабыз. Дайыр Исмадияров сизге канча алма берди? Не деген суроо бул? Канча алма берди? Эми тип канча жыл ырдадыңар дегенби? Ошондо мааниси? Атак мындай бир да бербейм. Алма бербейм деп атабы. Жок, кээде болуп калат баягы фантазия иштеп кеткенде бир 2-3 жолу болуп окшойт. Ама сынсам колуңа деп берет, аны мен алып туруп кайра берип коем да. Албай аны койдуң да го, маанисичи. Антип кайра берип коем да. Атак канча жыл ырдаганыбызды эсептеген жокмун, көп эле жыл ырдадык окшойт. Дайыр мырза, эгерде колуңузду сураса, эмне деп жооп берет элеңиз? Ал колум сурабайт. Жашоодо ар кандай болот? Балким сурап калды. Ошол убакыт келсинчи анан көрөсүз. Сураса демек? Сүйлөшүп, ошол кыз менен аябай жакшы жакын билип, анан кийин менде деле ошондой ой болгондо эми эгер ата-энеси чындап каалап айтса мейлим. Мен 10 жылдап сүйлөшкөн деле жокмун го, 1 жыл сүйлөшүп, 1 жыл билдим, жакшы кыз экен. Буйрук эмес экен, кыздын өзүнө да айткам. Маңдайга жазган экен, бирок сен акылдуу, ушундай жакшы кызсың. Сен ушундай жакшы үй бүлөгө курууга татыктуу кызсың. Анан ата-энең эгер чындап ошого башка үй бүлөгө берүүнү каалап аткан болсо, бул биринчи ата-энеңдин тандоосун сен ойлоп аткан болсоң, бул менимче туура эле чечим. Сен ата-энеңди сыйласаң, бул өзүң үчүн да жакшы деп, наоборот жакшы сөздөрүмдү айтып, ал кыз күйөөгө тийгенден кийин аябай өкүнгөн нерселер болгон. Неге ушинтип эле дайыма кечип калам, убагында батыраак эле сразу эле үйлөнүп алсам болмок экен. Жеке жашоо бул жеке жашоо деп кое эле бере берет го. Бирок баары эле тактап эле сурашат, анан айтканга туура келет. Жеке жашоо бул жеке жашоо чындыгында. Мен үйлөнсөм көрөсүздөр го, аялымды көргөзбөйм да. Анан буюрса ошондой ниетим бар, эч ким көргөзбөйм, жөн эле ошо свадьбамда башына жаап отурсуп коем. Болду, ошойдон көрүнбөй эле тынч эле ал дагы тынч жашасын да. Деп ойлойм, ушундай ниеттерим бар, анан силерге окшогон эле журналисттер ачып албаса. Бирок негизи менин ниетим ушул үй бүлөлүк жашоону үйлөнсөк көргөзбөй эле тынч эле жашагым келет да. Жак. Кто умеет плавать? Кто боится темноты? Нет, я не хочу. Кто боится паучков? Я не боюсь. Кто боится змеи? Я не боюсь. Еще? Часто надоедает маме. Шахты көп сындырат. Ким көп жоготот. Ким жакшы ырдайт. Ким жакшы бийлейт.
Ким мусорка төккөн жакшы көрөт? Ким тамак жасаганды жакшы көрөт? Алика баскан эле го,